Ош аба майданында өлкөнүн желегин көтөрүп толкунданып турган балдар грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк биринчиликте күмүш медаль тагынган балбанды тосуп алууга келишти. Баары жантөрөнү кумир тутуп, анын ар бир жеңишине сыймыктанган өспүрүмдөр ар бири балбан менен кезигип, анын жеңишин куттуктаганы келди. Буга катар спортчунун жакындары, спорт сүйүүчүлөр да чогулду. Өлкөнүн намысын коргогон спортчунун жеңишин алкагандар сыймыктануу менен тосуп алышты. Жантөрөгө келечекте чоң ийгиликтерди каалайм. Бекем ден соолук каалайм. Жаштар арасында өткөн мелдеште Жантөрө Мырзалиев Азия чемпионунан килемде жеңил ызасын тартты. Айтымында анын айрым кетирген техникалык мүчүлүштүктөрү артында жеңилип калган. Бирок күмүш медальда ал үчүн чоң жетишкендик экендигин айтат. Бирок алдыдагы мелдештерде ал алтын менен кайтаарын коомчулукка убадалады. Былтыр чемпион Азия болгон, Бахрейнде өткөндө, ошо молодежко бул 2004-жылкы балбан. Былтыр биздин да ошо кыргыз балбанды уткан. Күрөшүн көргөм, кичине ошо жетишпей калган го дейм. Ошо партерден кичине көбүрөөк ашташ кеткенбиз, партерден. Стойкада ошо туура эмес, башыбызды ылдый күрөштүк. Кичине физика жактан да жетпей калды. Ошонун баарын түшүндүк. Эми буюрса ошолордон иштей, жакшы ийгиликтерге жеткенге аракет кылабыз. Дүйнө биринчилигинде Жантөрө 63 килограмм салмакта финалга чыккан. Бул мелдеш үчүн спортчу менен машыктыруучусу 5 жыл аракет кылышкан менен дүйнө биринчилигинде алтын эмес, күмүш медалга жетишти. Буга чейин жаштар арасындагы дүйнө биринчилигинде өлкөнүн намысын Акжол Махмудов коргоп келген болчу. Жакшы даярданып, көлгө барып даярданды. Көп сборлор болду да, сборлордо катышып, дүйнөнүн биринчилигине жакшы даярданып, экинчи орунду алды. Финалда ирандык балбанга утулуп калды. Эчтеке эмес, бул эми биздин оштук мөмөлөргө чоң ийгиликтен бул дүйнөдө экинчи орунду алыш бул оюнчук эмес да болсо дүйнө жүзүндө болмос. Кудай кааласа Акжол Махмудов бар, Акжол акасынын аркасынан кетип атат. Кудай кааласа ошо Акжолдой балбан болуп чыгат деп ишенем. Даярданасыздар эми? Даярданабыз, жакшылап даярданып, эмки жылы буюрса, эмки жылы мир тутабыз, кудай кааласа. Айтсак, Иорданияда өткөн дүйнө биринчилигинде 20дан ашуун мамлекет катышып, анын ичинен Кыргызстан курама командасы рейтинг боюнча 5-орунга чыкты. Айжаңыл Турду Маматова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.